Жалал Абад областынын Тогуз Торой районуна караштуу Казарман айылында жол кырсыгы катталып 8 киши көз жумду. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда кырсык бүгүн саат 9 чамасында болгон. Анда Казарман айылынын Тагай тилкесинде Ауди үлгүсүндөгү жеңил унаа менен Хова үлгүсүндөгү жүк ташуучу автоунаа кагышкан. Кырсыктын кесепетинен 8 киши көз жумду. Анын 6 эркек, 2 аял. Учурда аты жөндөрү такталууда деп айтылат маалыматта. Баткен областында вирустан bir адам каза тапты. Бул тууралуу брифингде саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында башка аймактарда коронавируска чалдыккандардын арасында өлүм катталган жок. Март айынан бери 1061 киши коронавирустан көз жумду. Ал эми өткөн суткада 92 адамдан коронавирус табылды. Алардын эң көбү Ысык Көл областында катталып 32 кишини түздү. Ал эми Бишкек шаарында 12, Ош шаарында 2, Чүй областында 7, Ош областында 15, Талас областында 1, Нарын областында 6, Жалал Абад областында 3, Баткен областында 14. Март айынан бери коронавирус менен 44227 киши ооруду. Борбордук шайлоо комиссиясы 15 саясий партиянын талапкерлеринин тизмесин каттады. Алар Мекеним Кыргызстан, Ата Мекен, Афганистан согушунун ардагерлеринин жана башка согуштук конфликттердин катышуучуларынын саясий партиясы Бир болуу Замандаш, Мекен ынтымагы Мекенчил, Ыйман нуру Республика Реформа, Ордо, Социал-демократтар Биримдик Кыргызстан Чоң Казат. Борбордук шайлоо комиссиясы бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкерлерин каттоодон баш тарткан. Себеби БШКга түшкөн тизме партиянын съездинде кабыл алынган тизмеге дал келбей калган. Мындан сырткары актив партиясынын талапкерлери да катталган эмес. Билдирмеге ылайык алар съезд өтө турган күн тууралуу кабар беришкен эмес. Мындан улам БШК мүчөлөрү ага катыша албай калышкан. Кыргызстанда 4 октябрда парламенттик шайлоо өтөт. Бүгүндөн тарта расмий үгүт иштери башталды. Ал 2 октябрга чейин созулат. Бүтүн Кыргызстан партиясы Борбордук шайлоо комиссиясын сотко берет. Бул тууралуу партия лидери Адахан Мадумаров маалымат жыйынында билдирди. Ал партия өзүнүн конституциялык укугун колдоноорун баса белгиледи. Партия өкүлдөрү бүтүн Кыргызстан бийликтин буйругу менен шайлоодон четтетилгенин белгилешти. Айта кетсек, парламенттин мурдакы депутаты Турсунбай Бакир уулу бүтүн Кыргызстанга арызданып БШКга кайрылган. Ал алгач тизмеде алдыңкы орунга белгиленип, кийин артка жылып калган. БШК кече тизмедеги калпсыздыктары үчүн партияны каттоого алган эмес. Парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялардын бюллетендердеги орду бүгүн Чүчү Кулак аркылуу аныкталат. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. БШК 4 октябрдагы парламенттик шайлоого катышууга документ тапшырган 17 партиянын 15-ин расмий каттоодон өткөрдү. Партиялар 24 августта документтерин тапшырып, БШК 1 апта бою талапкерлер тууралуу маалыматтарды текшерди. Аларды расмий каттоодон өткөрүү боюнча жыйын 2-3 сентябрда өттү. УКМКнын коррупцияга каршы кызматы Унаа мамлекеттик ишканасынын директорунун жардамчысын паракорлукка шектүү катары колго түшүрдү. Бул тууралуу ведомстводон билдиришти. Кабарда аталган мекеменин айрым кызматкерлери аймактык бөлүмдөрдүн адистеринен эмгек келишимин тоскоолдуксуз узартып берерин айтып, акча каражатын талап кылып келгени айтылат. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында бул схемага тиешеси бар башка кызматкерлер жана фактылары такталып жатат. Таш чайнар лакабаты менен элге таанылган балбан Нурлан Алишеров эсин жоготуп жыгылып жандандыруу бөлүмүндө жатат. Бул тууралуу анын өкүл баласы Алымбек Адылбеков билдирди. Анын айтымында Алишеров бир нече айдан бери 5-6 оору менен күрөшүп келе жаткан. 2 сентябрь күнү кечинде эсин жоготуп жыгылган. Учурда Бишкектин Фучик көчөсүндөгү ооруканасында жандандыруу бөлүмүндө жатат. Ага дарыгерлер кант диабетинин оор түрү диагнозун коюшкан. Учурда Таш чайнардын дарылануусуна акча каражаты керек. Алар кайрымдуу элдерден жардам сурап кайрылышты. Индиялык ырчы Дидар Каур менен аткаруучу Шахид Малия Кыргызстанда тартылган музыкалык клибин Индиянын Times Music аттуу белгилүү YouTube каналы жарыя кылды. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары маалымдагандай, клипте башкы ролдорду Голливуд жылдызы Шивен Наранг менен модель Вартиха Сингх аткарган. Сингх Аалам сулуусу 2019 сынагына катышкан. Нарангдын айтымында видео Бишкекте март айында тартылган. Азыркы учурда клипти 3 миллион 700 миң адам көргөн.
हो गया जो नहीं होना सी।